Саламатсыздарбы? Көңүлүңүздөрдү эртеңки күндүн аба ырайына бурабыз. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Ысык көлгө эс алууга камынып жаткандарга жакшы кабарым бар. Бишкек балыкчы поезд каттамынын сезону ачылууда. 19-июндан тарта жума, ишемби жана жекшемби күндөрү поезд жүргүнчүлөрдү ташый баштайт. Ал эми 17-июлдан тарта күн сайын каттайт. Эми эртең Кыргызстанда жана ага кошуна өлкөлөрдө аба ырайы кандай болот? Ага кененирээк токтолсок. Кытайдан баштайлы, Ак Суу шаарында эртең күн бүркөлүп жаан жаай баштайт. А Үрүмчүдө болсо жаан чачын күтүлбөйт. Бул жерде абанын температурасы 30 градуска чейин ысыйт. Казакстандын Борбор калаасы, Астанада асман ачык, Алматада да так ушундай. Ал эми Өзбекстандын кээ бир аймактарында күн бүркөө бойдон калууда. Фергана өрөөндө эртең менен жаан себейлеп туруп, кечинде нөшөрлөп жаай баштайт. Ташкентте болсо абанын температурасы 40 градуска чейин көтөрүлөт. Нукуста болсо күн күңкүрөйт. Түркменстанда ысык аба ырайы күтүлүүдө. Дашогуз өрөөнүндө жана Ашхабад шаарында термометр көрсөткүчү 37 градусту көрсөтүп турат. Тажикстандын кээ бир аймактарында жаан жаашы күтүлүүдө. Душанбе шаарында кечинде жаан жаайт, Хорокто жана Хожентте 38 градуска жылуу. Эми Кыргызстанга токтолсок, 8-июнда түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күңкүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. 8-июнда күндүз айрым жерлерде жаан жаап, күн күңкүрөшү күтүлүүдө. 9-июнда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, 8-июнда айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Мына ушундай аба ырайы тез-тез өзгөрүп турат. Ошондуктан 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.